Мыйзам долбоор боюнча бир топ жакшы сунуш суроолор берилип атат. Ошо менен чогуу Улан Бердибаевич, 300 000 сом чын айтканда жаштарга бир аз көп болуп калат да күрөө. Ушуну экинчи окууда азыркыдай эле 100 000 сом менен калтырсак, бул кээрки адамдарга бир аз тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Ушул нерсени эске алып койсоңуздар, экинчи суроом ушул 35 жашка чейинки ушул жаштарга кандайдыр бир жеңилдиктер барбы? Мисалы мурда партияда атайын квоталар болчу эле, атайын майыптуулугу бар жарандарга, аз улуттун өкүлдөрүнө, жаштарга деген азыр бул нерсе кандай болуп калат? Бул жерде урматтуу Илимбек Кубанычбекович, биздин ушул баягы ден соолугу шектелгендердин баягы күрөөсүн карап чыгайлы деп атабыз. Урматтуу кесиптештер, тынчтанып алсаңыздар. Карап чыгайлы деп атабыз. Бул бир. Экинчиси сиз айткандай, мына күрөөнү коллегалар кичине тынчыраак болосуздарбы? Эгерде дагы күрөө боюнча сунуштарыңыз бар болсо, ошол жашына карата дагы бир сыйра карап, ошол нерсени талкуулаганга Илимбек Кубанычбекович даярбыз. Андан кийин урматтуу БШКнын өкүлдөрү, сиздерге бул мигранттар кандай добуш берип калат анда? Мигрант. Да. Илимбек Кубанычбекович. Жооп берип коесуздарбы? Да. Биз ошо шайлоого жакындаганда же болбосо ошол назначение болгондон кийин биз чет жакта жүргөн мигранттардын санын алабыз. Консульский учетто тургандардын санын алып туруп, алар ошол кайсыл жерде пропискасы болсо, ошол округга добуш бергенге укуктуу болот. Анда сиз конкреттүү жооп берсеңиз, мисалы азыр 30 округ бар. 30 округтун өкүлдөрү Америкада дагы бар, Европада дагы бар, Россияда дагы бар, мисалы үчүн. Жакынкы мамлекеттерде бар. Алар кантип добуш беришет ушу шайлоо тартибин? Биз 21-жылы жогорку кеңештин шайлоосун өткөргөнүбүздө 60га жакын ошол чет жактагы участокторду ачканбыз. Ошол Америкага, Чикагога ачканбыз, Европага ачканбыз, Москвада эле бир 5 участогубуз бар. Ошолордун санын алып, консульский учетко тургандардын санын алып туруп, биз возможность беребиз мигранттарга. Участоктор ачылат. Эми мындай чын айтканда жоңузга мен канааттанбадым да. Азыр тилекке каршы, мисалы ошол мигранттарыбыздын укугу дагы бул жерде тепселенбеш керек. Болбосо 29 округ кылып туруп, жалпы мигранттарга бир округ. Мисалы жакынкы Россияда эле миллионго жакын жараныбыз иштеп жүрөт да. Алар кандай шайлоо укугунан ажырап калабы же? Илимбек Кубанычбекович, мен жооп бердим деп ойлойм. Мигранттардын укугун чектеген жокпуз. Мигранттар, мисалы Москвада жүргөн мигранттар, Сузакта, Бишкекте же болбосо Нарында пропискасы болсо, биз ар бир жерге ошол чет жактарга участокторду ачып атабыз. Аларга возможность берип атабыз. Шайлоо укугун берип атабыз. Жок, азыр мисалы Россияда бир участокта 6000 жаран гана каттоого тура алат, анан добушун бере алат, туурабы? Бир участокта 3000ден ашпаган. 3000ден ашпаган. Москванын өзүндө 5 участок ачканбыз акыркы ошо шайлоо болгондо. Жок, булар мисалы 30 округга береби же кандай болот мисалы? Шайлоо тартип, шайлоо системасы кандай болуп калат? Сурооңузду да бир жолу кайталап койсоңуз. Жок, азыр 30 округга бөлүп атпайсызбы? Мисалы Бишкек шаары, Ош шаары, Кара Суу округу. Булар мисалы шайлоого келди мигранттар, бюллетенди алды, кандай тартипте шайлай алат алар? Шайлоочу мигрант шайлоо участогуна келди, идентификациядан өткөндөн кийин ошол шайлоочу кайсыл округга пропискасы болсо, катталган болсо, ошол округтун кандидаттары чыгат. Ошол округда көрсөтүлүп жаткан кандидаттарга шайлоого укуктуу. Андан кийин ушу боюнча дагы бир добуш берүүнүн шарттарын жеңилдетип берсек да, алар көбүнчөсү ишке алаксып, иш менен болуп катышпайт, активдүүлүк жок да. Андан кийин дагы бир маселе бар бул жерде. Аялдарыбызга бир босого пайызын киргизсек, Улан Бердибаевич, жогоруда айтканда 300, 500, 800 колос менен эмес, бир босого менен. Макул, Илимбек Кубанычбекович айтып атпайбызбы, бул эми мыйзам долбоорунун концепциясы. Бул жерде ошол сунуштарыңыздарды берсеңиздер, биз экинчи окууда ошонун баардыгын камтыганга аракет кылабыз.
Анан урматтуу БШКнын өкүлдөрү, азыр ошо шайлоодогу жарандарыбыздын активдүүлүгүн күчөтүү боюнча эми бул жалпы республика боюнча болот да, туурабы? Ички миграция дагы бизде күч алган. Шайлоо күнү мисалы Бишкек шаарында жашаган башка округдун өкүлдөрү ушул каалаган эле бир округга барып, мисалы бюллетень аз мурдагыдай даяр эмес да, барат, идентификациядан өтөт, чыгарып бересиздер, өзүнүн округундагы чыккан талапкерди сиз айткандай по прописке шайлап коюп кете береби, ушундай болобу? Могул күздө өткөн 17 ноябрда 24-жылы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда биз дистанциондук участокторду ачканбыз. Биз возможность бергенбиз бул ички мигранттарга. Мисалы, алайда пропискасы бар, бирок Бишкек шаарында жашайт. Бишкекте биз 4 участок ачканбыз, дистанционный участокторду. Пропискасы башка жакта, бирок жумушуна байланыштуу, башка нерселерге байланыштуу Бишкекте жүрүп калса, ошол заранее 6 күндөн кем эмес заявление жазып туруп, списокко ошол шайлоочулардын списогуна кирип туруп, анан ошол участоктордо шайлоо укугун бергенбиз. Азыр кийинки шайлоолорго дагы ошондой возможностьтор болот. Анан Ички мигранттарга укук беребиз. ошону 6 күн мурда каттоого турбастан эле, ошо ким кайсы жерде жашаса, Биз туура айтасыз, Элибек Кубанычбекович, бул жогорку жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда бул как пилоттук катары белгиленген. Кийинки шайлоолорго биз заявлениясы жок эле Бишкек шаарындагы любой участокко кирип, онлайн идентификация дейбиз. Ошол идентификациядан өткөндө эле ошол шайлоочу кайсыл жерде прописан болсо, ошол жактын кандидаттары чыгат. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү бергенге азыр иштеп атабыз. Аппарат 2-чи микрофонду күйүш бергиле. 6-чи микрофонду күйүш бергиле. урматтуу БШКнын өкүлдөрү, азыр эми жарандары сууга атат. Тактоо иретинде ошо айтып койсоңуз, 6 күн мурун атайын регистрациядан өтпөстөн эле, мисалы ошол кайсы бир датага белгиленсе, ошо белгилүү датада өзүнө удобный болгон жакынкы бир шайлоо участогуна барып туруп эле, ошол жерден паспортун берет, идентификациядан өтөт, мисалы отпечатка тапшырып, ошол менен паспортундагы пропискасы аркылуу эле кайсы жерден болсо дагы шайлаганга жарандарыбыз укуктуу. Туура айтасыз, ооба, ошондой болот. Ушул нерсени ошо ишке ашырып берсеңиздер, баягы элибиздин активдүүлүгү дагы бир топ бүгүнкү күндө тилекке каршы 20-30% гана адамдарыбыз катышкандыктан, баягы көпчүлүк клановый представительдер дейбизби, ошо окшогон азчылыктарга бир аз тоскоолдуктар болуп калып атат. Бул нерсени эске алсаңыздар. Ошол явканын көтөрүлүшүнө бирден бир жолу деп биз ошонун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Рахмат.